Assalamu alaikum Kırgız elim, cana Müslüman Müslümanlar, Kırgızstanlıklar, Kırgız elim. Men uşul саясаттын көрүп мындай доор маалда жүрөк ооруп айтпасаң болбойт бул нерсени айтыш керек болуп калды. Бул Акылбек Жапаров кетиш керек бийликтен. Мен Акылбек Жапаровду кайрылатам. Акылбек Жапаров, сиз ушунча бийликтин башын жедиңиз. Эми жөн эле кетип калыңыз. Siz keçеги айткан сөзүңүздөн борборубузга эски машиналарды киргизбейбиз деген сөзүңүз бул карапайым менен байды экиге бөлгөн деген сөзүңүз. Ошондо айылдыктар кирбейт деп. Конечно, өзүңүз элдин акчасын жеп, канын ичип, жаңы машиналарда жүрөсүз да. Карапайым эл ошону алганга, жаңыраак машина алганга пулу жок. Эми шаарга кире албайт. Бул деген акмакчылык. Өтө акмакчылык. Бул деген элди экиге бөлдү деген. Бул туура эмес сөз. Сиздин башыңыз иштейт эле, ушул нерсеге башыңызды бир иштетип коюп алыпсыз. Сиздин башыңыз иштебейт. Сиз бийликтен кетишиңиз керек. Мен урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздерди колдогон киши катары бул кишини кетириш керек. Бул элдин канын ичип койду. Бул киши сиздерди да канга тартып кетип аткан түздөн түз белгиси. Bunun orada başka kişi yok bu. Oştun gubernatörün zamı var. Ошол киши мыкты киши. Ошол иштей турган киши. Данияр Жаныкулов деп. Просто мен кечеги сүйлөп аткан сөзүнөн угуп өтө мындай бай менен кембагалды бөлө турган заманга алып келип койгонуна мен өтө капа болдум. Мен ушул бийликке келиш үчүн Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич келиш үчүн мен канча салымымды коштум. Канча неме кылдык. Бирок сиздердин эртең ушул киши түбүңүзгө жетип койбосун деп айтат элем. Себеби бул азыр элди кыйноо деген нерсе да. Машинасын киргизбейт эртең. Бүрсү күнү ар бир кишиге налог салат. Анын эртеси бул деген нерсе өтө туура эмес, акылсыздык. Бул киши кетиш керек. Мен лично түздөн түз кайрылатам. Акылбек Жапаров, кетиңиз. Кетип, жанагы көл жактан келаткандагы чоң канчалган гектар жерди элге, мамлекетке кайтарып бериңиз. Байлыгыңыздан бериңиз элге, элдер машина алсын. Таза абаны тазалап, ошентип тазалайт экен абаны. Бюджет ошентип көтөрөт экен. Сиздин оюңуз менен элдин канын ичүү болуп атат. Бул нерсени токтотуш керек. Баканы деле тебелесең бак деп бир үн чыгат. Ошондуктан мен суранат элем. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, бул кишини өзүңүздөр баа бересиңер деп. Бюджетти көтөрүш үчүн, миграцияны түздөш үчүн обязательно полисти 1,5 миң сомдон сатуу эмес. Ошол нерсени мисалы үчүн Москвада мисалы үчүн мигранттарыбыз бар. Канчалаган мигрантыбыз бар. 80% таксист, такси менен иш кылат.
Бул дегени бир 500-600 миң киши такси менен алек болот. Ошол таксиде мисалы үчүн адамдардын таксопарктары бар, башка бирөөлөргө иштеп беришет. Күндө аренда төлөйт. Ошону арзаныраак кылып, 1,5 миң сомдон кылып, 1000 машина мамлекеттин деңгээлинде таксопарк ачкыла. Биздин посол эмне иш кылып атат? Ошол нерселерди кылсын. Бюджетке акча түшүп турат. Мигранттарга эми жакшы болот. Мамлекетке дагы бюджетке акча түшөт. Кандай кээде ушундай сөз бар. Ач бала менен ток бала ойнобойт деген. Ошол нерсеге алып кетип калдык да бул идеясы. Кыргызда жакшы сөз бар. Итиң чөп жеп турган маалда, итиң да битиң да керек болсо үйүңө келип семьяңан бери учурашат депчи. А бирок бул нерсенин баардыгы жоголгондон кийин сен менен ит деле учурашпайт. Ошону ойлонушубуз керек. Мен лично кайрылып атканымдын себеби бунун баары ушул Акылбек Жапаровго кайрылып. Кетиш керек бул киши. Бул кетпесе Кыргызстаныбызга өтө татаал нерсе болуп атат. Мен ошол айтар сөзүм.